Assalamu alaikum урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Ош облусунун Кара Суу деген районуна кетип баратам. Ал жерде Абдыразак абабыздын бүгүн 56 жашка чыккан күн экен, туулган күн экен. Мына ошол атабызды өзүнүн баласы Абдыганы жана келини Жанара Россиядан куттуктап жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, Абдыразак абабыздын саналуу мүнөттөрдө сиздер менен чогуу сүйүнүчүнө, кубанычына ортоктош болобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, ата энени көзү тирүүсүн сактап, сыйлап, урматтап, көңүлүн көтөрүп туруу бул жарыкчылыкта балдарынын, кыздарынын, жакындарынын ыйык милдети. Ошондуктан аз саналуу мүнөттөрдө биз ушул менен программасынын кезектеги чыгарылышын тартып өтөмүн. Урматтуу көрүүчүлөр, лайк басыңыздар, катталыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менен программасынын катталуучулары, сүйүктүү катталуучуларым. Азыр ушул Абдыразак абабызды мына ушул Кара Суу районундагы Кара Суу деген кафеден тосуп алабыз. Кезиктиребиз, айткандачы. Аталарды көз тирүүсүндө сактап, урматтап калалы. Бүгүнкү тема келин менен кайнатанын ортосундагы мамиле. Кийинки муундар үчүн сабак болсун деген таризде тартылмакчы. Бир болуңуздар. Салам алейкум урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Мен ушул Абдыразак аба, Абдыразак абанын туулган күнүнүн урматына чогулган кафелердин бирине келдим. Азыр саналуу мүнөттөрдө мен кирип барам. Белектерин алайын. Жакшынакай болгон тортун да алабыз. Торту. Жакшынакай болгон мындай аталарга арналган белегин кошо көтөрүп баратам. Кара Суу району Кара Суу кафеси. Урматтуу көрүүчүлөр, бул заказды келини Жанара айым атайын идея көтөрүп ишке ашырып жатат. Аны да баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Жаксыздарбы? Жаксыздарбы? Абдыразак деген абанын 9-да. Кайсы жакка барам? Туурасына барасыз. Эң түптүсү, шага урулбай эле. Урматтуу көрүүчүлөр, жакшылап байкап туруңуздар. Кандай абалда бизди тосуп алат деген. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жаксыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Абдыразак, кайсыл Абдыразак абабыз? Сизби? Абдыганы деген балаңыз бар, Россияда. Келиниңиз Жанара деген, Бул менен деген программа, ушу аталарга, айнелерге арналган программа. Бул белекти сизге берип жиберди эле. Абдыразак аба, бул келиниңиз Жанара айымдын идеясы. Бүгүн 56 жашка чыкпсы. Бүгүн туулган күн тосуп атасыз.
Кандай таасирленип атасыз? Мындай чочуп турасыз го бир аз мындай. Күтпөгөнсүз да? Такыр элестетпедиңиз беле? Жок. Бул ушул Абдыганы балаңыз менен ушу Жанара келиңиздин идеясы. Бүгүн ушул эң жакшы көргөн атам, бул дүйнөдөгү эң жакын адамыбыз 56 жашка чыгып олтурат, ушуну туулган менен куттуктап коюңуз деп өтүндү эле, суранды эле. Мына ушул күнү биз даярданып, ушул мүнөттөрдө келип калдык. Бул программаны мындан кийин такай көрүп турасыз. Себеп дегенде биз ушул программаны ойлоп тапканбыз. YouTube'да жалаң аталарды, энелерди куттуктайбыз. Келгиз анда ким жанында турган энебиз ушул да байбичеңиз, ооба, мына бүгүн Абушкаңыздын туулган күнү экен. Сөз башынан болсун, анда ушул Абдыразак ага бир аз ойлонуп турасыз, бир аз сүйлөп бериңчи, мына өзүңүз тууралуу, мисалы бүгүн кандай таасирленип атасыз? Туулган күнү тоосу азем кандай башталды? Көңүлүңүз кандай, маанайыңыз кандай? Меники же? Ооба, сиздики. Сиздики. Урматтуу көрүүчүлөр, бул капилеттен болгон үчүн, сюрприз болгон үчүн абабыз бир аз таң калып турат, бул кандай болуп кетти депчи. Бул ушул сизди мактаган, даңктаган программа. Ошону менен бирге эле ушул Абдыган уулуңуз алыста жүрүп, ошо ата экеми, апа экеми ушул тасмага түшүрүп коеюн, эстелик болуп калсын, үй бүлөлүк архив болуп калсын деген ниетте ушуну уюштурушту эле. Эми азыр ушу Жанара айым менен Абдыганы мырза да күтүп атат, атам менен байланыштырып коюңуз деген телефон чалып бересиздерби ушу Москвадагы? Ооба, телефон чалып берсеңиздер, мына азыр башында ушулар менен сиздер менен келиниңизди, балаңызды учураштырып алайлы дагы, андан кийин программанын калган бөлүгүн уланталы. Урматтуу көрүүчүлөр, Абдыган абабыз дагы деле түшүнбөй турат эмне болгонунчу. Бул бүгүнкү туулган күн ээси болгон адам жана бизге буйрутма берген келини менен баласы үчүн эң ыйык адамдар эсептелинет. Эмне кылдасың сен? Кандайсыз? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бир аз сюрприз болгон үчүн абабыз эмне кылып атасың дейт. Мындай деп ушу неме кылып атат эми, ооба. Майли да рахмат. Балдарым бар экен ол. Атаке, балдарыңыз сизди ушул урматтап, ушул бул жакшылыктын нишаны, кубанычтын нишаны. Рахмат балам. Кудай калса Жанар экөөң кармашкан жолу көзүлбөсүн. Ишиңерде ийгилик, үй бүлөңөрдө бакыт болсун. Кудай калса өмүрүңөрдү берсин, деш олуңарды берсин, эс акылыңарды, бактыңарды берсин, келечегиңерди берсин. Ошо силерге баш көз болуп жүрүшкөн мына апаң көзү Кудайым насип кылсын. Ошо силерге баш көз болуп, патагой этени, намаз көйтени болуп жүрөйлү. Силер балдар салык, салиха перзенттерден болгула. Амин. Сен дагы Кудай каласа жакшы күндөрдө мына 3 кызды, 1 уулду болуп отурасың. Ошол жерде отурган менин дагы 2-3 уулум, ошол сен бир туугандарың. Ошолорго баш көз болуп, главный мозговой центр болуп жүрүп, ошол бардыгын жакшы карап жүрүшкө мен сага ишенип келген болам. Рахмат ушунчалык. Мен мындай неме кылбадым эле чындыгында балам. Жакшы күндөрдө чоң-чоң ийгиликке жетишкиле. Кудай каласа жүз көрүшкөн чайын, телефон ачышкан чайын ийгиликтин үстүндө болойлу. Бардыгыбыздын ишибизде ийгилик, үй бүлөдө бакыт болсун. Ушунчалык мына жерде мени куттуктап келип отурган эки эжем, акам, үкөлөрүм, карындаштарым бардыгы рахмат. Ушундай бир туугандык эч качан үзүлбөсүн, эжелер, ака, үкөлөр. Жакшы күндөрдө ушундай ийгиликтин үстүндө болойлу. Алланын жаратканын жарыгы жерге тийгенден баштап тек караңгыргыча ийгиликтин үстүндө болойлу. Жүз көрүшкөндө ийгилик кулук болсун деп ийгиликти куттукташайлы балам. Рахмат. Окей, урматтуу Абдыганы мырза, Жанара айым, атакеңиздин сөзүнүн аябай таасирленип угуп атасыздар, жанатабар байкап турабыз. Абдыразак абабыздын көңүлүн көккө көтөрдүңүздөр деген ойдобуз. Азыр биз сиздер менен сүйлөштүрүп алып туруп, анан программанын калган бөлүгүн өтөлү деп чечтик. Келини Жанара айым менен да бир сүйлөштүрүп койбойсузбу? Мынакей келиниңиз менен да бир сүйлөшүп коюңуз, себеп дегенде инициатор ошол. Жакшы. Рахмат кызым. Рахмат. Рахмат кызым. Рахмат кызым.
Спасибо. Спасибо деңиз. Бардык небелерибиз орусча коюп калды эми, орус болуп калышты. Катвада. А сегодня с днем рождения я поздравлю я его. Желаю тебе здоровья, много счастья я хочу. Я люблю тебя, дедуля. Честно, не шучу. Ой, спасибо. Ой, спасибо, мынакей. Что был ответственный, умный и красавицей. Ну-ка, Мединахан. Чтобы ты не болел, все было хорошо у тебя. И чтобы было счастье, и вы долго-долго жили. Спасибо, дочь. Ну-ка, скажи, дедушка с днем рождения. Спасибо, сын. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Абдыразак абабыз алыста жүргөн баласынын балдары менен сүйлөшүп, мынакей бир туулган күндүн эң туу чокусуна жеткен бөлүгүн баштап алды. Мындан өткөн бакыт барбы? Эң кичкене жүрү. Эң кичинекей балаңыз. Эрге өкүрөк ишенген балаңыз. Abdel Güzel şarkı çayınca юбилейизмен құттықтаймыз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, мынакей атакеңиз куттай бериңиз. Эң кичинекей баласы менен сүйлөшүп атат. Айтқан сөздерге қосылам мен дағы. Бізден ұзат болған, біз тыныш жүрөбүз. Рахмат балдарым. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Абдыразак абабыз чет жерде жүргөн балдары менен аябай сагынычтуу салам менен сүйлөшүү аземин жыйынтыктадыңыз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, ушу Абдыразак абабызды бир жерге отургузуп туруп, байбичеси энебизди кошуп отургузуп туруп, бир аз интервью алайлы. Бияка отуруңуздар, андан кийин сиздер менен сиздердин туулган күнүңүздөрдүн урматына чогуу келген жакын саналаштарыңыздардан маек алабыз. Кана бул жерге отуруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, ата эненин көз тирүүсүндө сыйлап барктап калалы деген сөзгө удаалаш бүгүнкү программаны мындай отурсун. Мени карап отура бериңиздер. Программаны биз баштадык. Жакшылап акмалап карап туруңуздар. Абдыразак аба, ушу өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз, канча балаңыз бар, канча небере, канча чебере дегендей. Мен Орысқасы бүткөндөн кийин колхоздун кампасында иштедим. Одан кийин тәлчи болуп иштедим бригадада. Тәлчи болуп иштеп, одан кийин 84-жылы Советтик армиянын катарына кеттик. 2 жыл атомдук милдетибизди аткарып келгенден кийин 86-жылы келип дагы кайра колхоздун кампасында иштедик, складында 1 жыл. Одан кийин Жалал Абадта кооперативде окудум. Кооперативде окугандан келип Кара Суу райондук загат конторада заготовитель по хозяйству деп Кара Суу район боюнча колхоз совхоздордон тери алчу элем. Район совхоздордун хозяйстволордон. 94-жылгача иштедим. Одан кийин союз бузулуп, загат контор жоюлуп, ondan keyin kayra fermerlik хозяйствоға ишке кирдик. Өзүбүз фермерлик. Эгемендик алган күндөн кийин, фермерчилик хозяйствода тракторист болуп иштеп жүрдүм. Одан keyin 2003-жылы насип ырыскыбыз талады экен. Ошентип ошо Чите шаарына кеттик. Ошондон бери 2003-жылдан бери ошо Чите шаарына барып, ошол жерден отурташып, гражданство алып, бала чака менен баардыгы ошо жакта 4 уулум бар, 5 неберем бар. Өмүрлүк жолдошум апасы жанында отурат. Ошо мени жалгыз калбасын деп мына 4 та аркаман неме чыгарды. Ошо 4 уулум бар. Биз өзүбүз 9 бир тууганбыз атадан. Өзү көп элек мындай неме болуп калып
Ekecem var, Aksakal Akem var, ondan men, menen keyin dagı 4 ukam var. 6 oğul 3 kızbız. En kiçigi karındaşыбыз. Hazır uşul жерде Ekecem, Akem, bir ukam oturat. Bir togondары? Bir togondar. Dagı gelet. 2 ukam Moskvada. En kiçigi menen odan çoğu Moskvada. 4-öz uşeldebiz. Алгачкылардан болуп миграция агымына өзүңүздөр жол ачып берген экенсиздер да, ушул Советтер Союзу ыдырагандан кийин, өлкөбүз өз алдынча мамлекет болгондон кийин, баардык агылганда ушул сиздер дагы турмуш тиричиликтин айынан, социалдык абалдын начарлагандан улам ошол жака барып турмуш тиричилик кылышып, канча болду бул жака келип жашаганыңыздар кандай? Кайсы жылдары көчүп келдиңиздер буяка? Эми 2003 кеткенбиз, барды келди болуп турган, одан кийин гражданство алды, балдарды гражданствого тапшырды, бәрін гражданство кылып, 2 уулум ошода советский армияда военный службасын өткөрдү. 3-чү уулум мен 4-чү уулум. Берген мен 2017 келгенмин. Рамалик апам ошо читадан үй алып жуманда барып келгенден кийин 2017 ошода такай 2017-тен бери ошолдомун мен. Энеңизди карап, ошо ата жайды сактап дегенде, Ошо үйдү карап неме кылайм, кеш өтүп калганда аны жакта балдар иштесин, мен биякта айылдайм, жакшы жаман той топур немеге катышып турайын, ошода аксакал болуп, ошода неме болуп жүрөбүз. балдарыңыздын баары да чет жактабы, бул жакта жокпу эч кимиси? Эч ким жок. Эч ким жокпу, өзүңүздөр эле азыр жапжаш убагыңыздар, сизди эч ким 56 жашка чыгат деп эч ким ойлобойт. Сизди бир 40-тын тегерегинде сыяктуу эле элестетип атабыз. Ылайым ушундай жакшы туугандар, жакшы балдар, өзүңүз тарбиялап чоңойткон балдар айланаңызды коргоп, курчап турганда сиздерге Кудайым буйруса бир 100 жашка чыгыш эч кеп эмес, ушундай бир жакшы ниеттер, тилектер билдирип коелу. Эми ушул энекебизден маек алалы. Сиз азыр абышкаңыздын туулган күнү, абышкаңыздын бул дүйнөгө жарык дүйнөгө келген күнү, ушул өзүңүз тууралуу айтып, ушу балдарыңыз тууралуу айтып, анан бүгүнкү сюрприз тууралуу кандай, сиз дагы жанатан бери дендар болуп турасыз, эмне болгонун билбей, түшүнбөй дегенде, толкунданып, күтүүсүздөн келдиңиз. Сюрприз өтө күчтүү болду. өтө күчтүү болду дейсиз. Не дейм мен, ушу өмүрлүк жолдошум. Жакшы адам. Мактап кетсе. Канча жыл болду түтүндүрүп атканыңыздарга бирге? 34 жыл болду. 34 жыл. Чогуу 4 баланы тарбияладык, чоңойттук. Үйлөдүк. 3 уулум үйлөп, 3 келиним бар. Эң кичинекейибиз калды, эми үйлөй турат. Бакайдай болгон абышкаңызды кантип таап алдыңыз же сизди кантип таап алды? Ушуга бир артка бир кылчайып бир карап коелу. Мен дагы Жалал Абадта медициналык окуу жайында окугам. Ошол жакта жүрүп, бул жолдошум кооперативныйда окуп, ошол жерден таанышып калганбыз. Студентчилик мезгилде. Студент. 7-чи багаждан тапкам. 7-чи сиз бул жакка чогуу отура бериңиз. Сиз ал жакка сиздерден маек бүтө элек эле. Мынакей 7-чи магазинде, 7-чи магазин эгер сыр болбосо кандай магазин эле? Продуктовый магазин. Ага. 7-чи магазинда кеч окуудан кийин ошодон барып продукт алган барамда. Алейкум, колбаса саткан экен ошодон таанышып, эме болуп калганбыз ошондон бери. Тааныш болуп жүрөбүз деңиз. Эми ушул пешенеңиздерге ушул Акбудай болгон энебиз жазылган экен, мынакей кол кармашып, ушул доордун 34-жылын быйыл чогуу өткөрүп атыпсыздар дегендей. Ушул абышкаңыз тууралуу айтып кете бериңиз, эми ушу жакшы адам деп баштадыңыз эле. Отуруп тура бериңиз, сиз жылбай турдуңуз, баардыгы туура түшүнөт, себеп дегенде бир аз 10 мүнөт убактыңызды алабыз. Ошо окуп жүргөн студент мезгилде таанышып калды. Насип экен, ошо турмуш курган 88 жылы. Чалыңызга айткан эң жакшы сөзүңүздү бүгүн дагы бир кайталап коюңчу эгерде сыр болбосо. Жолдошум, байы, балдарымдын атасы, жөлүк жолдошум, жакшы киши деп дайым баалап келемин, эл баалайт. Ушу тууган уруктарыбыздын ортосунда жүрөбүз. Бир аз тынчыраак болуп турабызбы, урматтуу ата-энебизден интервью алайлы. Эжеке, бир аз тынчтырып турабыз, биз интервью алып аттык эле.
Улай бериңиз сени. Эми ушул бир дагы бир ыңгайсыз суроо, ушул атабыздын туулган күнүнүн урматына бир жакшы бир ата энеге арналган, жакшы турмушка арналган ырыңыз болсо бир созулантып койбойсузбу? Себеп дегенде балаңыз суранды эле, апам кез кыңылдап калат депчи. Алыста жүргөндө апамдын үнүн угуп жүрөйүн, атам арнаган, тем более ушул бүгүн туулган күнүндө бир сапырын тартуулап койсо деген бир жакшы бир пикирин билдирди эле. Мейли, балдардын атасы бүгүнкү өзү майрамыңыз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ушу биздин пешенебизге, балдардын пешенесинде дайым жаркылдап жайнап жүрө беришиңизге тилектешмин. Эли журтубуз менен, тууган урус менен тынч болойлу. Başımda sakat katayın, mahabat taşır yürekten ey, bahtım olup yaşayın. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул жака бир аз маани берсеңиздер, азыр бир 15 мүнөт убактыңыздарды алам. Андан кийин кенен чонон турмуш тиричилик боюнча сөзүңүздөрдү айта бересиздер. Энекебиздин ырмыктууңуздар байбай сонурдады. Мынакей атакебиздин дагы интервьюларын угуп баам салып туруңуздар. Азыр эгерде мүмкүнчүлүк болсо, шарт болсо, туура келсе, атакебиз деле бир кыңылдап койбойбу бир сапыр менен. Абдыганы балаңыздын суранычы. Чындап ушул программага тартып атканда менин ата энеми сөзсүз бир куплеттен ырдатып койсоңуз жакшы болот эле депчи. Ушундай суранды эле. Абдыразак аба, ойлонбоңуз. Бир жакшынакай бир шопур болуп жүргөндө, талаада жүргөндө бир кыңылдап, энекебизге арнаган илгери кат жазчу элеңиздер, билесиздерби? 4 сап бир кат жазган учуруңуздан бир куплет деле айтып койсоңуз болот дегендей бир. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына Абдыразак абабыз азыр ырдаган даярданып турат. Бул эстелик болуп калсын. Мен ырдаймын, просто баягы суроо, сенен сурайын деп атам эле. Про любовь или политический ырдайм? Политическийдин кереги жок. Про любовь ырдаңыз деп азыр туулган урматына. Сен сөзүңө неме аралжы, ушул жерде неме алып коеюн, эми баягы. Бир деле көп өзү. Ушунча батпай атат, каяка отказак деп. Жүрөккө сүйүү ис салса, сен болдуң аны ырбаткан. Махабат койбой эркиме, алгачкыда жолу ыр жазган. Эй махабат койбой эркиме, алгачкыда жолу ыр жазган. Ой, рахмат, мынакей. Абдыразак абабыздын жакшынакай болгон байбичесин карап ырдап, өзүңүздөр байкадыңыздар окшойт аябай. Сонун үнүңүз да бар экен дегендей. Эми ушул учурдан пайдаланып, ушу алыс жакында жүргөн ушул өзүңүздүн балдар кыздарыңызга ушул батаңызды берсеңиз, бүгүнкү сюрпризди уюштурган өзгөчө жактыбы, кандай таасир калды сиздерде? Ага чейин эгерде туура келсе, мисалы ушу балдарды багууда, ушинтип эрежеге жеткирүүдө кандай ушул экөөңүздөр турмуш тиричиликтин запкысын чектиңиздер? Же кээ бир ата энелерди сурасак айтат, биз эч кандай кыйынчылык көргөн жокпуз, Кудайыма миң мерте шүгүр дейт. Кээ бирлер айтат, нам менен кара нан жеп суу ичип бакканбыз дейт. Сиздерде кандай мына ушул өңүттөгү суроого жооп? Эми bizde эле мисалы үчүн баягы турмуш деп өзү айтып турат. Турмуш деп. Бардыгыбыз ушул эл катары өнүп өсүп чоңоюп, балалуу болуп, ошол балдарды Алла Таала бергенден ошолордун келечегин ойлошко, ошолорду путуна тургузуп, бир башты эки кылышка аракет кылып, баягы бөтөн эл, бөтөн жерге барып, чындыгында бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн мына мигранттарга кайрылым баргандан кийин чын көңүлдөн иштеп, таап, өзүңөрдүн келечегиңерге фундамент түзгүлө. Биз да ошентип кыйналып, неме кылдык, квартиралап жашап жүрүп, мына 4 уулду чоңойттук эле, 3-өнү үйлөп жайладык, дагы акыркысы калды, Кудай кааласа, оны эми үйлөйбүз деген оюбуз бар. Ушунчалык бизде мен чындыгында ойлодум эле балам. Ушундай немени түзгөнүңөргө чоң рахмат. Чындыгында бир туугандардын алдында, бир туугандарыбыз баардыгыбыз чогулуп отурганда неме кылып атасыңар, рахмат. Жакшы күндөрдө чоң-чоң ийгиликке жетиши бергиле.
Baldarım tınç boğula, işiңерде ийгилик, үй-бүлөңөрдө бакыт болсун. Силердин өмүрүңөрдү берсин, келечегиңерди берсин, эс акылыңарды берсин, бактыңарды берсин. Ошо силерге баш көз болушко мына апаң экөөбүзгө Кудайым насип кылсын. Ana ошол Тала Түздө бөтөн эл, бөтөн жерде миграция болуп жүргөн эки ийиним, бир карындашым бар. Жээндерибиз бар. Бардыңарга Кудай кааласа, кимде ким ошол жерде көрсө, мен тааныган ака-укалар, достордун балдары болсо, аяш уулдарым болсо, баарыңар бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөсүңөр. Ишиңерде ийгилик, үй-бүлөңөрдө бакыт болсун. Тапкан ташканыңарга Кудайым барака пайыз берсин. Ар дайым жакшы күндөрдө ушул өз ата-эне, өз ата журтка келгенде жүзүңөр жарык болуп, эң сонун ийгилик менен келсеңер, ошол дос душман баары кутуктаса ошондо эң сонун иш болот. Иштегиле, тапкыла, өзүңөр келечегиңерге фундамент түзгүлө, мен айтарым ушул. Мен айтканыңыз келсин, жакшы сөздөрдү сүйлөдү. Бакайдай болгон калпагыңыз башыңыздан түшпөсүн, жаныңыздагы байбичеңиз эч качан алыс кетпесин деген бир жакшы ниетти билдирип коелу. Мына жакшынакай батаңызды бердиңиз. Урматтуу ушул Абдыразак абабыздын жана энекебиздин балдары угуп аткан, көрүп аткан чыгарсыздар, албетте көрөсүздөр албетте. Но ушул атабыздын тилеги сиздерге сөзсүз түптүз барып тиет деген ниеттебиз. Азыр эми урматтуу Абдыразак аба ушул келген конокторго сөз берели. Четинен маек алып, андан кийин акырында өзүңүз бата бересиз. Кимден баштайлы? Улуулатып туруп. Эң чоң эже, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эң чоң эжеси Абдыразак абабыздын бир тууган. Отура бериңиз, эне отура бериңиз, сиз отура бериңиз. Ооба, мынакей айтсаңыз, мына ушул бүгүнкү күндүн урматына ушул Абдыразак абабыздын туулган күнү туш келип, мынакей баардыгыңыздар чогуу чараң келип куттуктап атасыздар. Ушу бир тууган энеңиз тууралуу айтып берсеңиз, кандай адам? Мына бүгін Абдыразакка мен толған күн екен. Мына балдары мынантип сюрприз кылып келип отурат. Оны өздөрү де билбеди, биз деле билбедик. Мына рахмат сага дагы келип отурасың. Мен үкам тууралуу айтып берсем, үкам жашынан эле чыйрак болгон. Акылдуу, эстүү, жакшы балдардан болгон. Мына армияга барганда дагы опискаларга келип жөнөтчү эле. Каерде болсо жакшы мактоолор, грамоталар келчү. Мектепте дагы жакшы окучу. Жакшы балдардан болуп чоңойду. Акыл эстүү болуп чоңойду. Мынантип чоңоюп, мына келинди алып, үйлөнүп, балалуу чакалы болуп, жашынан эле талаалап жүрүп иштеп, мына ойлогон оюна жетти. Мынантип азыр өзүң айтмакчы бакыйган киши болуп, мынантип жүрөт. Мына бүгүн туулган күндө жакшы дастаркондорду салып, бизди мейман кылып отурат. Bunun ömrü uzun bolsun, algan men teң карысын. Ошо тапкан балдарын жакшы күндөрүн көрсүн, балдары да бактылуу, талайлуу болсун, ойлогон ойлоруна жетсин, заманыбыз тынч болсун. Дайым ушундай жакшы күндөрдө учурашып жүрүүгө Кудайым насип кылсын. Сага да рахмат, ушунчалык келип ушулардын айтканын кылып, сюрприз кылып, ушинтип тартып отурасың. Сен дагы максат муратыңа жеткен. Балдарын жакшы күндүн көрүп, ушинтип тартып баарынан пат алып жүрө берген. Мен айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Бир тууган эжекебиз сүйлөдү. Андан кийинки келген экинчи эжеңиз ушундай бакайдай болгон энеңиз тууралуу айтыңыз. Мына ушул сыртынан көрүп туруп, мындай бир сырткы келбети дагы акимдерге окшогон, мындай бир чиновниктерге окшогон энеңиз бар экен. Аябай мына сырттан айкөл көрүнгөн. Мына мактасак бүгүн Абдыразак абабызга сөз менен жеткизе албайбыз, Айтканың туура, Кудайга шүгүр, ушунчалыгына. Сен да куш келипсиң уулум. Мына бүгүн ушу Абдыразак укам туулган күнү экен. Укамдын ушу туулган күнү кут болсун, өмүрү узун болсун, Кудайдын берген жашын жашасын. Ушу алган жары менен тең карып, балдар кыздарын жакшы күнүн көрсүн. Балдар кыздары ушу алыскы сапарда жүрөт, каерде болбосун, тынч болсун, тапкандары жакшылыкка буйрусун. Мына ушунчалык атасы менен апасын сюрприз кылып, мына атасын куттуктап жөнөтүптүр уулум. Ушу балдарга ям рахмат. Ушу балдар ата-энени кандай кылып сыйласа, Кудайым балдарын дагы ошондой Кудайым сыйласын. Кайтар дүйнө бул. Кайтар дүйнө да бул. Ушул укам мына өзү биз бая айтып өткөндөй 9 бир тууганбыз. Мына укалары менен бардыгы бул балдардан экинчиси бул укам. Чоң укам мынанда турат, Аптикарим деп. Кудай кааласа ушу укаларым бардыгы ошондой бакыйган көз тийбесин.
Ошо каерде болбосун, ишинде ийгилик болсун. Амин, айтканыңыз Тилеген максаттарына жетсин. Бир туугандарымдын баардыгы сөз менен жеткизе албай атасыз, сөз менен жеткизе албай атасыз. Бирок белгилүү Абдыразак абабыз дагы мына маңдайыңызда отурат, ооба. Ушунчалык. Эжем айтып өттү го, аябай чыйрак эле деп айткандай. Бир иштин өтөсүнөн чыгат да, бул укамчы кандай болбосун. Аким же бир башкарма болуш керек экен эле да, Абдыразак абабыз кесибин төрөмөс тандап алган экен да. Тамаша. Кудайга шүгүр. Бир туугандарымдын баардыгы ушундай. Ооба. Көз тийбесин. Рахмат, Экинчи сага бир дагы. тууган эжеси. Сага дагы рахмат. Өмүрүң берсин, сен да ишиң ийгиликтүү болсун, каерде болсун, тынч бол, үй бүлөң менен, ата энең менен. Рахмат. Рахмат эже. Биз эми нар жактан эле токтойбуз, а? Сиздер орун ала бериңиздер. Урматтуу достор, бир тууган. Келиң, сизден интервью алып туруп, нар жакка өтүп кетейин, а? Аксакалдашып. Мес, стол берип кой укам. Мен мындай деле туруп берем, себептегенде. Абдыразак абабыздын бир тууганысыз сиз дагы, а? Абдыразактан чоңу менмин. Эң чоң. Assalomu alaykum, эң чоңу менмин. Айтып кеттик го, ошо 9 бир тууган, 6 уул, 3 кыз. Эки эжем, эң кичинебиз карындашыбыз бар. Анан эки укабыз азыр Россияда жүрөт, эң кичинелери. Калган 4-өзүн элдебиз азыр. Ошо бүгүн менен кийинки укам Абдыразак, балдары, келиндери ушинтип атасын сыйлап урмат кылып, ушундай жакшы өздөрүнүн сюрпризин жөнөтүшкөн экен. Мына сен дагы келип отурасың иним. Ушу не десем, Абдыразак тууралуу айтсак, Абдыразакты мактасак сөз жетпейт. Эми өзү ушу жашка чейин баягы кылбаган иштин баарын кылып көрдү. Эр жигитке 70 өнөр аз деп бар жок ишти кылып көрдү. Азыр мына кичине үзүрүн көрүп атат. Балдары баары Россияда. Ошо келиндери мына жакшы чыгып баары жогу. Мынантип атасын сыйлашып, мынандай жакшы нерселерди уюштуруп, бүгүн ушу туулган күнү болуп, биз дагы туугандар келип отуруп калдык эле. Өзүбүз ушундай өзүбүздүн немебиз бар да. Март айында туулганбыз, 5-өбүз, 6-өбүз. Мына баарыбыз март айында туулганбыз. Анан отуруп сыйлашып, ушундай чакырып келдилер. Бүгүн мына сен дагы келип калдың укам. Насибиң кошулуп калыптыр, ишиңде ийгилик болсун. Укам тууралуу айтсак, эми баягы айтты го эжелерим эми. Бул укам ден соолукта бол, Абдыразак. Ишиңде ийгилик болсун, шырма менен ошо кармашкан колуңар үзүлбөй, сүйүп тапкан уулдардын, ошо кыздардын, неберелердин күнү күчүн көрүп жүрө бергиле укам. Оорубай эч качан. Ушундай эл астында бир туугандардын, баарыгы жакын досторуң астында абириң бийик болуп жүрүүнү Кудайым сага насип кылсын, а? Шырман тынч болгула, сага да ийгилик укам, а? Рахмат, сиздер да тынч болуңуздар, бекем болуңуздар, а? Андан кийинки аксакалыбыз. Мына. Сиз мындай тура бериңиз, мындай. Мен сиздин бул жагыңызга өтүп кетейин, а, урматтуу достор. Бир туугандарын кезектеп сүйлөштүрүп кетип бара жатабыз. Мынакей. Бир тууганыңыз тууралуу жүрөктөн чыккан сөздөрдү айта бериңиз эми. Эмнеде бүгүн акамдын туулган күнү. Ошо жеңемекке дайыма тынч болсун. Багы бир туугандарыбыз, баардыгыбыз ака ука, тууган урук, келинчектер, жеңемдер, эжелерим. Ошо акам менен жеңем дайыма тынч болсун. Сапарда жүргөн уулдар тынч болсун. Эч жамандык көрбөсүн. Кырсыктардан, жамандыктардан Кудай өзү сактасын. Дайыма тынч болсун. Ошо кыргыз элим тынч болсун. Баардыгыбыз бирибизди ака ука болуп, бирибизди сыйлап жүрө берели. Мен айтканыңыз келсин, айтканыңыз тилектериңиз орундалсын, Кудайым. Андан кийинки мынакей айымдар сөз берели. Бул жакта дагы бир тууган иниси бар экен. Келиңиз эми. Бир катар алып кете берейин. Урматтуу достор. Айымдарга берели. Кана. Эми ушул бир тууганыңыз тууралуу мактай бериңиз, даңктай бериңиз, бүгүн жарашат. Эми алиге чынына саңарына рахмат. Эми мактоо даражасын өтө көп мактасак болот. Эми чынында эжем, акаларым, мына агаларым баардыгы жакшы сөздөр сүйлөп кетти. Ошо сөздөргө биз ham кошулабыз. Акам жакшы жактары көп үчүн Кудайым ийгиликтер берип, ошончалык даражага жетип, мына эл катары баардыгыбыз тууган уруктар менен ушинтип отурабыз. Ошо эжелерим ден соолугу, акаларым ден соолугу болсун. Биз эми акалардын сөзүн уккан балдарбыз эми. Майлуу таяктарын жеп чоңойгонбуз деп коюңуз. Кандай
Аябай тартиптүү беле, тартипке күчтүү беле. Тартип боюнча Строгий беле. Строгий эле отпускага келип саат армейский жизньге салган убактар эми болгон. Управление принят деген сөздөр бар эле. Эгер армейский ушундай бир Эшиктер шыпырыш керек, тазалаш керек, не болсо атаңар деп. Бул 6 айда отпускага келген да. Барып служба кылып 6 айда отпускага келип, биз омалда армия боюнча түшүнүүбүз жок эле. Ошондо келип аманды болуш керек, кандай болуш керек деп. Эми ошондо биз канча мындай жаш бала электе мындай чекинде акам ошол малда келип бизде ата энеге жардам бериш жолдорун көп жактарын үйрөтүп, ата энеге мындай кылыш керек, мындай кылыш керек. азыр деле сүрдөп турасыздарбы бир аз ушундай? Акаңыздар. Эми акамыз ака болгондон сүрдөбүз, акамды урматтайбыз, эже бир тууганын бардыгын урматтайбыз. Туура. Үкө, ака, коңшу, уруктаган бардыгы урматсы менен жакшы жол менен кеткен бул жакшы нерсе. Кеп кеңештерин алып, Ошо жакшы сөздөрдү айтканга, ушулай бүгүн силер келип, ушундай нерселерди айтышка бизге ham им кылып калыптыр. Силерге ham рахмат. Себеп болуп калды ушул Абдыразак абасын болгон менен. Ден соолук болсун, бир туугандар, ака-укалар, межелердин бардыгы тынч болсун. Дүйнө жүзү тынч болсун. Рахмат. Ушу бийликтегилер инсапка келип, бардык жол ордуна түшүп, жакшы заман болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин, аябай жакшы сөздөр сүйлөндү. Аябай жакшы сөздөр сүйлөндү. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Каскада тизилген энелерибизден кааласаңыздар общий сүйлөп койсоңуздар деле болот. Кааласаңыздар бирдей сүйлөсөңүздөр болот. Бирок урматтуу бүгүнкү туулган күнүнүн катышуучулары ушул Абдыразак абабыздын, энебиздин урматына бир жакшы хором бир ыр даярдап туруңуздар. Бир жалпы ырдайбыз, андан Абдыразак абабыздын батасын алабыз, биз программаны жыйынтайбыз. Кана сүйлөп бериңиз эне. Эне деп коем да сиз жапжаш келсе же кечиресиз. Мен кайным болот. Туулган күнүңүз кут болсун. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолукта болуңуз дайыма. Ушундай дасторконуңуз дайыма жакшылыктарга жайылсын. Балдардын жакшы күндөрүн кемпириңиз экөөңүздөр чогуу көрүңүздөр. Тилегиңиз орундасын, Шайра Шатман эжебиз окшойт, жарата бир байкап калдык. Үрдү дагы келтирсе керек, ушула билесиздер да, эжебиз аябай ырдайт окшойт. Бүгүн мына жакшы күндө келип отурабыз. Акам менен өздүк майрам экен, мына тууган урук топтолуп отурабыз. Тең бөлүшүп сүйүнүчүн. Не дейт элем, биринчиден ден соолук каалайм. Жегем экөө бир болсун дайым, тапкан балдардын күнү үчүн көрүшсүн, жашчылыктарда дайым бирге болушсун. Ушулар менен бирге тууган урук чогуу болойлу. Сизге дагы рахмат келип ушунча интервью алып атканыңызга. Мынакей ырдын башын сиз даярдап туруңуз, азыр баарды чогуу ырлашат сизге кошулупчу. Мынакей кийинки. Неде мен бүгүнкү акам туулган күнү менен куттуктайм. Ден соолукта болсун, жеңем экөө кармашкан балдар үзүлбөй, ушу балдарынын жакшы күндөрүн көрүп жүрө берсин. Ой, мен айтканыңыз келсин, мынакей айымдар аябай кыска бирок нуска сүйлөшөт экен. Майли ака, туулган күнүңүз менен бүгүнкү ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Жеңем экөөңөр дайыма жакшылыктарда жүрө бергиле. Пулуңуз көп болсун деп коюңуз. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жакшынакай сөздөр сүйлөндү. Шырма экен асында энебиз аты, Шырма энебиз менен Абдыразак абабыз мынакей конокторун тосуу аз эми дагы уланып жатат. Азыр жалпы бир туугандары бир хор ырдап бүгүнкү туулган күнүнө куттуктайбыз деп дагы даяр турушат. Кана бир туугандарыңызга арнаган ырлар болсо, бир созолонуп туруп бир хором ырдап койсоңуздар, жакшы чыгат, передача жакшы чыгат. Азыр. Жок, бат эле энекебиз, хором бир ырда айтсаңыздар, ошону ырдап коебуз. Ошол бактылуу болуп жашайлы деген ыр. Мына, энекебиз Шырма энебиз ырдады. Onu ырдап койдум. Мейли хором делер ырдай берейли, хором. Кана баштадык, кана энелер. Энелер баштадык. Билгенде салонго кирген. Салону жок деле, соп-сонун отурасыздар. Бул укам нак сюрприз кылып жүрчү эле. Армиядан отпускага келгенде дагы сюрприз кылып келген. Жок, сен ажа буну билген жокмун мен. Ошода жок, балдары ham сюрприз кылып атама. Эми ушул экөөбүзгө арнап, мына бир туугандары, бир тууган келиндерибиз, мына экежебиз, укаларыбыз болуптур. Шырманы ырдаса да биз ырдап койла, бактылуу болуп жашайлы. Бул дүйнөдө бактылуу болуп жашаганга не жетсин, туура айтасыз.
Kana başladık. Ana başla. Раз, два, три dedi. Bal bulsun başın tatayın, başını sağa katayın. Mahabat taşır çürüktüre, bahtlı bulup yaşayın. Mahabat taşır çürüktüre, bahtlı bulup yaşayın. Oy rahmat urmatlı görüşler. Bir tuğanlarının Abdurazak Oğuz menen Şırmay Nöbüs karnagan Sopsonun arxiv için ömür boyu kala turgan örtürmөгүнө күбө болдук. Эми баягы таяктын башынан аяк бар дегендей программанын дагы башын баштап бердик. Абдыразак ага эми биздин программанын аягы келип жетти, бирок туулган күндүн башы эми башталды деген ойдобуз. Ошон үчүн өзүңүздүн жакшынакай болгон балдарыңызга жана дагы бир ирет айтып өттүңүз. Эми ушу жалпы коомчулукка себеп дегенде бул программаны биз тартканыбыздын негизги максатыбыз сиздердин образыңыздар кийинки муундар үчүн сабак болуп калсын, өрнөк болуп калсын деген максатыбыз бар, тилегибиз бар. Ошон үчүн ушул программаны, ушул долбоорду баштаган элек. Ушу жалпы коомчулукка, анын ичинде балдарыңызга, анын ичинде жакын туугандарыңызга, бир туугандарыңызга өзүңүздүн батаңызды берип койсоңуз. Андан энекебиздин батасы менен жыйынтпайбыз. Сиңер кандай силер менен байланыш? Азыр биз программа жыйынтагандан кийин мен сизге адрес, телефонду берем, сөзсүз. Кана баштадык. Мына биринчиден дуа кылыштан мурун бир-эки сөз дагы ушунчалык неме кылып мына мени көрүп отурган жалпы кыргызстандыктар, Буга караса өзүбүздүн айылдагы балдар биз ушунчалык ийгиликке кызматтан жеттик. Өзүңөргө кеңири белгилүү мына Коонат айылында бардыгы тааныйт. Жаш кезимен айылда союз союп, алып баруучулук кылып, ашпаздык кылып, бир үйдө той болсо 3 күн ошол жатып кызмат кылчу элем. Ошол болгону бир калпак, бир көйнөк берет эле, ошол кызматтан көтөрүлдүм мен. Элдин дуасы менен көтөрүлдүм, элдин батасы менен. Кудай кааласа ар дайым бата алып жүрүшкө Кудайым бардыгыңарга насип кылсын. Жакшы күндөрдө эң сонун ийгиликке жетесиңер. Ушунчалык мени сыйлап, урматтап, ушундай программаны жөнөттүр. Балдарым, кыздарым ушу бөтөн жерде жүрөт. Кана Кадыр бараке рызкы зияда дейт. Кең пейил кетпес дөөлөт берсин. Тапкан ташканыңарга Кудайым бараке пайыз берсин. Ар дайым ишиңерде ийгилик, үй бүлөңөрдө бакыт болсун. Жакшы күндөрдө чоң ийгиликке жетишке Кудайым насип кылсын. Ошо силерге биз ар дайым апаң көз, баш көз болуп, патагөй, намаз көйөтөне болуп жүрөлү. Балдарым, кыздарым, силер салих, салиха перзенттерден болгула. Ар дайым намаз окуп, ушул жакшы күндөрдө көрүшкөнгө Кудайым насип кылсын. Заманыбыз тынч болсун, эли журтубуз тынч болсун. Жакшы күндөрдө ушул жүзүбүздөн жаздын жаңасында гүлгө кетпей, гүлүшүп жүрүшкө Кудайым насип кылсын. Тынч булар. О, мен айтканыңыз келсин, урматтуу бүгүнкү туулган күнү эс Абдыразак ага. Эми ушул жаныңызда турган өмүрлүк жарыңыздын дагы бир жакшынакай өзүнүн балдарына болгон, жакында болгон дуасы менен жыйынтайлы. Кана Шырманы. Биринчиден эмне дейм, элибиз, журтубуз тынч болсун. Тууган уруктарыбыз тынч болсун. Ошолор катары мен да балдарым талаада жүрөт, кошкондору менен кошарып, кошо карып, балдарым баскан жолдору байсалдуу болсун. Өмүрлөрү узун болсун. Ушу эл ичинде тынч болуп, иштеринде ийгилик болуп, жүздөрү жарык болуп, бизге ушундай сюрприз жөнөтүптүр. Рахмат балдарыма. Бардыгы бактылуу болсун. Анан сизге дагы рахмат, ушинтип бизде балдарыбыздын бирөө сөзүн таштабастан келип, урматтап сыйлап ушул неме алып атасыз. Тасма алып атасыз. Ишиңизде ийгилик болсун. Ушул передачаңыздардын немеси келечеги узун болсун. Ишиңизде ийгилик, өзүңүздөргө дагы ден соолук. Рахмат. О, мен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Абдыразак агабыз менен Шырмай энебиздин бүгүнкү сонун күнү менен, сонун таңы менен деп кое берели, туулган күнү менен куттуктап,
ата энени көзү тирүүсүндө аздектеп, барктап, материалдык байлык, акча же болсо алтын бул өмүрү кыска, ал көп дагын чуркабайт дегендей, көпкө да созулбайт дегендей, анын көлөкөсү да жок дегендей. Ал эми бул көңүл деген бул өмүргө өмүр кошот. Ата эненин көңүлү көккө жетет. Мынакей азыр Абдыразак абабыздын ичине батпай турат кубанычы, жанында турган Шырма энебиздин дагы ушунчалык көңүлү көтөрүлүп турат дегендей. Урматтуу ушул Абдыганы мырза, Жанара айым, сиздерге дагы ушул ата эненин берген баталары тийсин деген ниетте бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жолку менин программасынын, ата энем программасынын чыгарылышын Кара Суу районунун Коңурат айылынын тургундары Абдыразак абабыз менен Шырма энебиздин туулган күнү менен жыйынтыктадык. Кийинки энелердин сүйүнүчүнөн, кубанычынан жолукканга чейин эсен туруңуздар. Жакшы туруңуздар, жакшы өткөрүңүздөр. С днем рождения, дедушка! Поздравляю тебя, желаю тебе здоровья, счастья, чтобы не болел и было все хорошо и долго-долго жил. Ата, бүгүнкү туулган күнүңүз менен ден соолук, узун өмүр, чын ден соолук. Мына жаштан көп жашты жашаңыз. Апам менен түгөлкө биздин төрүбүздө аксакал болуп жүрө бериңиздер, балдарыңыздын, неберелериңиздин тойлорунда жүрүңүздөр. Туулган күнүңүз менен дагы бир жолу. Поздравляю тебя, дедушка, с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья, удачи, чтобы долго жил. Я люблю, дедуля, тебя. Поздравляю с днем рождения. Лучше мой дедуля, нет на свете никого. А сегодня с днем рождения я поздравлю его. Желаю тебе здоровья, много счастья я хочу. Я люблю тебя, дедуля, честно, не шучу. Ата, бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктаймын. Ошо апам экөөбүз биздин пешинебизге бар болуп жүрөлүк эле. Бүгүнкү күндү көңүлдө өткөзүп алат деп ойлойбуз. Ошо тынч жүрөбүз, биз дагы жат болгон. Баары тынч, ошо балдарыңыз, акелерим, неберелери, жеңемдер баары тынч. Ошо сиздин атыңызды жерге түшүрбөй, бетиңизди жерде каратпай жүрөбүз. Бизден жат болгон, сарсына болгон, баары жакшы.
катталуучулар мынакей могул тооктун буту бышырылган форманы көрүп атасыздарбы? Ушул тамак ашты. Ушуну дагы Абдыразак агабыз өз колу менен жасаптыр. Бул болсо Абдыразак агабыздын коросунда бышкан кокон гилес. Шырман эбес мактанып калды, өтө көп таланттар бар деп. Ушундай таланттуу абашкаңыз менен бактылуу болуңуз. 100 жылдык маарекеңизге келели. Ушундай жадырап, жайнап, ушундай кол чабуулар менен жашап, жаркыратып жашай бериңиздер. Урматтуу Менин программасынын көрүүчүлөрү, азыр эле сиздер жогоруда байкадыңыздар, жакшылап карадыңыздар. Абдыразак агабыз менен Шырмен эбиздин аябай сүйүнгөнүн бааладыңыздар деп ойлойм. Өзгөчө ушунчалык ыраазычылыгын билдирди ушул Россияда жүргөн балдар кыздарына. Ушунчалык эми сөз менен айтып жеткис болуп калды. Муну менен эмне демекчимин, ата эненин көңүлүн көтөрө берели, ата энени сыйлай берели. Кайтар дүйнө баарыбызга кайтат. Ошентип Абдыразак агабыз менен Шырмен эбиздин батасын алып, мен бүгүнкү программаны жыйынтыктадым. Кийинки жакшылыктардан жолукканча эсен туруңуздар.